Ассаламу алейкум. Амансыздар бардактуу көрүүчүлөр, замандаштар, Тез Жария каналыбыздын катталуучулары. Чет жерде жүргөн мекендештер кандайсыздар? Мусулман бир туугандар, кыргызстандыктар. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Тез Жария каналы сиздерге дагы да болсо Ош шаарындагы, Ордолу Ош шаарындагы жаңылыктар менен бөлүшүп турат. Эмне жаңылык болуп жатат? Сноспу дагы деле. Өнүгүү эмне болуп жатат деген суроолорго дагы да болсо бүгүн дал ушул Асма айланма көпүрөнүн жанындагы Алишер Навай атындагы көчө, тагыраагы Келечек кичи базарынын айланасындагы жердеги болуп өткөн снос боюнча тааныштырабыз. Алгач эле баштаардан алдын ардактуу көрүүчүлөр бизге катталып коюңуздар, лайк, комментарий таштап коюңуздар. Ал эми биз болсо баштадык. Бул жакта чүкүрү сатылып атыптыр. Кайсы областта, кайсы жерде, региондордо кандай аталат? Чүкүрүнө сагынгандар барбы? Кайсы жактыкы бул чүкүрү? Жалал Абадпы? Жалал Абадтан келип турмун чүкүрөлөр. Ширин да аябаганда, кымыздырык, чүкүрү, азыр чырыш, дал ушул көктүн көтөрүлгөн учуру. Ушундай менен азыктанып калыш керек, ден соолукка пайдалуу. А мен болсо алдыга карай чыгарылышты улантайын. Көрүүчүлөр, замандаштар. Жол боюндагы ушундай мыйзамсыз болуп чыгып кеткен курулуш иштери алынып, Ош шаардык мэриясы тарабынан снос уюштурулуп жаткан учур. Админ болита. Мына жерде акча алмаштырууч атайын, акчаны сатып алуу же болбосо сатуу боюнча акча алмаштыруучу жайлар бар болчу. Снос. Мына жерде тротуар же болбосо адам басууга бир кыйынчылык жараткан жерлердин бүт бардыгын алып атат. Ош шаардык мэриясы тарабынан тыгыз иштер жүрүп аткан учур. Көрдүңүздөр? Бул жактарды да көрсөңүздөр болот. Мынау жолдон кийин тосмо бар, андан кийин лоток бар, суу өтүүчү арык. Андан кийин болсо тротуар бар. Тротуар дерлик 1, 2, 3 метр экен. Андан кийин болсо бул акча алмаштыруучу жайлар бар болчу да. Бул жерлерде атайын Пекин билесиздер да, азыр көргөзөм. Ал жака да өтөбүз. Ошол жака жылдырып атышыптыр. Алмаштырып. Атайын орун бөлүштүрүп берип. Могу жерлер бир жагынан тоскоолдук жаратчу. Могу жерлерге адамдар тыгылып кетчү. Өткөнгө азыр адамдын саны көбөйүп атат. Кудайга шүгүр. Кыргызстандын калкынын саны 7 миллиондон ашып 8 миллионго багыт алган учурубуз. Калкыбыздын саны өнүп өссүн дейли. Ал эми ушул жерлерде мындай снос иштери жүрүп атат. Көрүп атасыздар, Сардай беке. Иш катуу болуп атабы? Снос. Бул жакта байкелер иштеп атышат. Дерлик Ош шаарынын Алишер Навай атындагы көчөнүн четиндеги Келечек базарынын жаны тагырага тоскоолдук жараткан, жолго чыгып кеткен мекемелер же болбосо ушундай аксессуарлар саткан жерлер бүт бардыгы алынып, тазаланып жаткан учур. Бул чоң кубаныч. Кимдир бирөө үчүн эме ушул жерде сатуучулар үчүн чоң кубаныч эместир, бирок Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн, анын катарында Ош шаарынын өнүгүүсү үчүн таза бир ыңгайлуу сонун көрүнүшү үчүн жакшы жумуш болуп атат десек болот. Үстүр жактар монтип шактап кеткен экен да жумуштарчы. Эл могу жерде аябагандай көп. Анан могу жерде тыгындын жаралгандыгы да бирден бир себеби ушул нерселерден болуп келип чыгып жаткан учуру.
мына жол пробканы ол жақ тығын, жол тығыны аябагандай күч. Эрте менен саат адашпасам 9-да башталат жол тығынычы. Кечки саат бир 10-го чейин, 10:30-11-ге чейин уланат. Ушул жол тығыны пробкачы. Бул дээрлик дайыма көнүнүш адатка айланып калды. Ушул Алишер Навай атындагы көчө дайыма ушул калыпта турат. Шаардык мэрия ушул жакта да карап бир жолун чечпей чыган унаалардын саны көп. Бул жерде атайын аялдама бар. Бул жерде элдин баардыгы күтүп турат. Ал эми өткөнгө жол жок, тротуар. Бар кээ бир жерлерде тротуарлар мындай кичирейип кеткен жерлер бар да. Ошондуктан улам бул жердеги кээ бир мыйзамсыз курулуштар жерлерде мыйзамсыз болгон кичинекей мындай бутиктерди бүт бардыгын Ош шаардык мэриясы алып жаткан учуру. Көрдүңүздөрбү? Снос деген сөз бир популярный болуп кетти Кыргызстандачы. Онтип жолдун боюндагы бардак таштандылар десек болот. Шолтан акча которуп койдум да Ол жактар бүт бардак алынса тегиз тротуар кичине кеңейет. Оңой дагы адамдар басып өтүшөт. Мына караңыздарчы, кыйынчылык жаратып аткан учур. Адам саны көп да бул жерде. Көрдүңүздөрбү? А бул жактагылар болсо алган. Дээрлик бул жерде чип кеткен жерлер бар болчу да. Ушулардын бүт бардыгы алган. Ал эми тетиги валюталар кайсы жакка жылат десеңиздер, могул жакка атайын пластиктен жасалган атайын акча алмаштыруучу жай курулуптур. Ушул жакта көргөзүп коеюн. Мына өзгөн көчөсү. Бул жактарда жанагы Конфуций же болсо искусство тарапка кеткен жак. Мына ушул жак замандаштар, көрүүчүлөр. Валюта кандай болуп атат десеңиздер, могул жерден көргөзүп коеюн. Акча алмаштыруу. О Пекин. Пекиндин шу алды жагы. Көрүп турасыздар, Ушул жактарга могул жерден акча алмаштыруучу атайын жай орнотуп бир күрөттөндүрүп, сону коздоп жасап берди атайын. Ишсиз калбасын деп булар. Сонун. Ал эми бул жакта Пекиндин алдында ушундай фонта бар. Суу бийикке чыгып кооздонуп турат. Суранат элек да бизче ушул жерде да бир кооздоп көктөп койсочу. Бул негизинен кимге карайт? Шаардык мэриясына карайт. Бирок бул жердегилер көбүнчө ол жердегилер иштеттеби? Пекинден дагы, ал жактан да, бул жактан да бир акча чогултуп, ол жерде бир шаардын эмес, айылда да мындай нерселер жок да. Азыр айылдар да көрүктүү болуп, сонун болуп калды. Айылдагы депутаттар, айыл башчылар дагы таза иштеп, хотя жок дегенде моундай фонтан ат турбаса дагы таза кылып койгон мондай айлампаларынчы. А бизге могул жерлерди карасаңыздар, таштанды жатат могул жерде. Жыл бою ушул айланган атат. Шаардык мэрия тазалайт. Тазалыкта же болбосо шаардык мэриянын аракетинде бир кеп жок. Аларга атайын доомат деле жок. Бирок элибиздин өзүбүздөнбү же болбосо атайын жасалган нерсени туура пайдаланбайбызбы же мындан сырткары бул жактагылар атайын ушуну кароосуз калтырып койгондуктан ушундай кейип калдыбы белгисиз. Кыскасы ушундай учур. Мында болсо шаардык мэрия карап жүрсө дагы бир колго алат деген ишеничтебиз. Бул жактар болсо атайын темирден түркүктөр орнотулган кичинекей.
Мына Пекин. Бұл подряд бүт бардығы. Ақша алмаштыручу жайлар. Келе бересіздер, ақша алмаштырып дегендей. Анан Москвада жүрген мекендештербиз. Ақшаңыздар көп болсын дейже. Москвада иштөө, же болсо Орусиянын ар бир аймактарында иштөө, мусафир болуп иштөө аябагында кыйын. Ошондуктан тапкан акчаңыздар берекелүү болсун. Адал менен тапкан акчаңыздар келечекте кыргыз элине, өзүңүздөргө бир жакшы кызматтарды, же болсо жакшы бир соо иштерге иштеткенге жараткан Аллахым буйрусун. А бул болсо Кытайга кетчү автобус. Мында айтып коеюн, Ошты сагынгандар барбы? Араңыздарда. Могу жерлер дагы моундай турат. Буюрса Ош шаардык мэриясы бүт бардык жакты колго алып кызуу иштеп жаткан учур тетиги жактарда мына курулуштар. Дерлик тротуарга чейин чыгып кеткен экен. Алар дагы бүт бардыгын алдырды. Могу жер дагы тротуар жок болчу ошол көчөдө. Кичинекей көчө. Ал жер дагы кеңейтилди. Могу жердегилер бүт бардыгын могу жерге чыгып алышкан болчу. Устор деген аксессуар жана ушундай эле уюлдук аппарат Пушканын кызматы болчу. Алардын бүт бардыгы снос менен жылдырышты. Мына Файза кафесин дагы жылдырышкан. Кара эле баягы жака жылып келтабыз. Көрүүчүлөр шоро. Чала. Бул жакта алтын, күмүш саткандар. Бул көчө эсиңиздерде барбы? Ош шаарынын тургундары. Азыр бул жака тротуар жасалып койгон. 2 метр болсо да акча. Дээрлик келечек ушундай болуп өзгөрүп атат. Жол тарабы. Жана бир жылы көпүрө болбой калыптыр тигиндей мындай деген айланма көпүрө. Жер үстүнөн өткөн. Жол үстүнөн өткөн деген. Мына кооз бойдон эле турат. Караңыздарчы. Укмуш. Эч бузулгусу жок. Бузулгасы жок. Таптаза десек болот. Албетте бузулбасын. Ош шаары өнүгөсүн. Алга Кыргызстан. Алга Ош шаары.